Раззак Бейшекеев. Кыргызстандын улуттук курама команданын эң эле перспективдүү балдарынын бири. Учууга чыксаң, сен менен тең балдар чыргап күлүп ойноп жүрөт. Сен биякта болсо 2 мал пакет этесиң. Assalomu alaykum yigitlar, кандайсыңар? Кээде баягы отунуларда сага абдан чоң бүт көрүшүм. Мен кайнап кеткенче тренировка кыл деген да, аз болбой кетчи. Ошол дедовщина деген нерсе бар эле. 6-класста күрөшчү штаб койгон бир жылдай. Кайсы вид спорт экенин билбейм, бирок спорт школа бар, мен ошол жака тапшырам деп күчүм. Бүт нерсем бар, спорт болуп калат, анан кийин көп нерсе жоготосуң да. Кандай бир убакыт болсо эле баягы үйгө шашам да, апамды көрүп күч алам да. ММАга бармак белең. Ойлонуп көрмөкмүн. Азыркы күнгө чейин эмне үчүн ошол алтын алышка келе элек? Туулган күн, булган күн деген, отуруш, эчтеке болбош керек, баарын токтош керек. Кудай буйрса, могу да алтын келет го деп ойлойм. Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб, бизнес спорт хаб. Ассаламу алейкум достор, бул спорт хаб долбоору. Менин аты жөнүм Бексултан Учуналиев. Биздин өлкөдө эң негизги, эң эле сүйүктүү спорттун бири бул күрөш болуп эсептелинет. Ошондуктан бүгүн биз Шерал Сыдыков атындагы Республикалык спорт колледжине келдик. Бул жакта убагында азыркы учурдагы Кыргызстандын эң мыкты болгон спортчуларынын бири жашап келген, машыккан, өзү өсүп кеткен жана азыркы учурда бияктан чыгып, бирок Кыргызстандын улуттук курама команданын менин оюмча эң эле перспективдүү балдарынын бири жанында бул Раззак Бейшекеев. Раззак, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Биринчиден рахмат. Эми биз экөөбүз көптөн бери чөчүп келатканбыз. Кээ бир күн тарталы дептир. Азыр убакыт келиптир. Азия чемпионатынын алдында сүйлөшүп атабыз. Кыргызстанда мынакей буга чейин да өтүп келген, эми мына быйыл дагы Азия чемпионаты өтөт. Ошонун алдында сүйлөшүп атабыз. Жана менин оюмча азыр бир мындай толугу менен сен тууралуу маалыматты билгибиз келет. Сенин көрөрмандарың көп, убагында ошол жаш кезинде жыйынтыктар көп кылып келгенсиң. Азыр эми чоңдор арасында да жыйынтыктар акырындан келип баштады да. Эми көрөрмандар да көбөйдү. Ошондуктан маалыматты да көбүрөөк бир алар билгиси келип атат сен тууралуу. Ошон үчүн бүгүн толугу менен айтып бере. Мындай. Эчтекени жашырбай дегендей. Болду. Баштаганда эле келем. Эми акыркы бир жаңылыктан баштап коелу. Жакында Мухаммед Моло турнири болду Албанияда, Тиранада рейтингдик мелдеш. Жаңы весте күрөштүң 72 килограммда. Эмнеге ошол салмакта күрөштүң негизи суроо ошол болду да, эмнеге Раззак ошол веске барды деп. Биз Албаниядагы рейтинговый турнирге катыштык. Аяктан колобой экенин эси болдум. Ооба. Аякка 72 салмакка катышкандын себеби эме 2025-жылы 67-ге көп турнирлерге күрөш койдум да. Ар бир веске вес куй берип, организмде чачап, өзүм дагы ичинде чачап калдым да. Ошондуктан бул мелдешке чоңураак веске күрөшүп, вес кубай, организмди кичине салдырайын дедим. Агайлар менен сүйлөшүп, кеңешип. Бул жана Азия чемпионатынын алдында экен демек, ушундай кадам барган турсуңарбы? Бирок Азия чемпионатында Кыргызстанда мелдеште өзүңүн эле салмагыңда чыгасың. Ооба, буюрса кийинки турнирлерде ал өзүмдүн весиме алып четке күрөшөм. Түшүнүктүү. Бирок былтыр ошол 67 килограммда жылды катуу баштап рейтингдик мелдештердин баарын уруп келет, анан кийин кичине ортодон мындай какой-то спад сыяктуу болуп кеткен сыяктуу болду, анткени организм дагы чачып калат экен да. Ооба, былтыр жаңы баштаган, жакшы баштаганбыз 2025-жылы рейтинговый турнир, чемпионат Азия. Ошо жылдын аягына келгенде ошо спад болуп калды, түшүнбөй калдым. Жакшы күрөшүмдү таба албай, өзүмдү тустайт албай койдум да. Кудай буйрса азыр жайдан жакшы болуп келатат. Ошо акыркысы болуп, балким ошо чекити менен Кыргызстан чемпионаты болду окшойт, Ооба. Кыргызстан чемпионаты болду. Ошол Кыргызстан чемпионаты эми түшүнүктүү түрдө Баяманда эле мыкты. Өтө мыкты, таанышсыңар, чогуу эле билип. Бирок эми көбү Раззак бул салмак утат деп эле билишкен да. Сен өзүң негизи Кыргызстан чемпионатына кандай даярдык менен келип, анан кийин кандай ой менен чыктың ошол беттешке Баяман менен? Негизи чемпионатка бир ай мурун биз ислам оюндарына күрөштүк да. Ошол жактан келип эле ага чейин да бир жарым ай мурун чемпионат мирадан күрөштүк. Чемпионат мирадан күрөшүп, аяктан утулуп калдым, 5-орун болуп калдым. Аяктан утулуп, аяктан аябай утулганым аябай кейип, келип да азаланып тренировка кылып, бакайт этип, кайра ошол боюнча эле исламскийге бардык. Ал жактан колобой экен эси болдум. Анан аял жактан келип алып эле сразу бир ай калганда чемпионаткачы. Аяктан келип алып эле сразу эле эртеси күн келип эле кайра тренировка жакшы машык баштаган, улан сайын утулганга жинденип кайра көбүрөөк кылайын деп. Анан чемпионатка дагы кичине чарчап
келдим десем да болот, бирок баягы утулуп калдым. Атаандашым жакшы даярданып тур. Атаандашыма жеңилип калдым да. Анан кийинки турнирге ошол 72ге көрүшүп, азыр мына организмге салып, азыр өзүм жакшы сүрөт атам буюрса. Түшүнүктүү. Эме деп көп айтып калды да, ошол Разак кичине көз келбей деп анан ошон үчүн ушундай болуп калды деген сыяктуу ойлорго кеткен да. Билбейм, эми элдерге ошондой эле болушу мүмкүн, бирок өзүм андай эле болгон жокмун. Ооба эмес. Анткени түшүнүктүү түрдө ошо дүйнө чемпионатында ушундай 5-орун алып калгандан кийин жарым финалга чейин чыгып анан кийин медаль алып калганда бул өтө оор нерсе го. Ал учурда эми мындай башка жактан недооценка эч кимди кылбайсың го дейм, тескерисинче. Макул эми баштап сүйлөшкүбүз келип атат. Менде ошондой бир ой бар болчу, ошол Разактын мындай тарых таржымалын дагы бир байкап көрөлү, анткени өтө кызыктуу мындай биз үчүн мындай спортчусуң да, анан кийин кызыктуу спортчу болуп да, анан кийин кызыктуу инсан дагы сыяктуу көрүнөсүң. Анткени сүйлөгөнүң, өзүң жүргөн турганың кызыктуу да, башкаларга окшоп мындай болот го, мындай өзүнө кирип кетип, мындай эч ким менен иши жок эмес, мындай шайыр, мындай сүйлөгөндү да билген инсансың да. Ошол нерсе каяктан чыгып келген, эмнеге мындай болуп калган деп ошол кызыктуу болот да. Өзүң таластан болосуң, Бакаевден. Бирок бияктан чоңойгонсуң, төрөлгөн жериң Бакаевда. Ошо үй бүлөңдү топ айтып берсең, кандай үй бүлө төрөлгөнсүң? Мен Талас облусунун Бакаев районунун Наматбек айылынан болом. Ошол жакта төрөлгөм. Андан кийин бир 3-4 жашымда Бишкекке келгенбиз. Жашоо турмушка байланыштуу Бишкекке келип, Бишкекте жашап, Бишкекте окуп калдым. Бир 2-класска чейин негизи Арчабиште 70 школада окугам. Андан кийин Көкжарда 88 школада окуп, ошол жактан 7-класска чейин окудум. Ошо 7-класска чейин спорт жашоом бар беле? Ошол жакта Жаманкулов Эмил агай, Эмирлан агай, Мусралиев Турат агайыбыз да. Ошолордун кол астында машыгып тренировка кылдым. Андан кийин 7-классты бүтүп спорт школа тапшырдым. Бирок мен ушул күрөшкө келгенге чейин эле күрөштүн түрлөрүн эле билбечимин да. Бирок билчим ошо спорт школа бар экенинчи. Ошондо эле мен спорт школа тапшырам деген ой максат бар болчу да. Бирок кайсы вид спорт экенин билбейм, бирок спорт школа бар, мен ошол жака тапшырам деп жүрчүм да. Анан ошентип 8-класста спорт школа Мамбетов Ратбек айдын колуна келдим. Адилбеке, отель канча адамга ылайыкташтырылган? Бир убакта 250 адамга орун бар. Андан сырткары биз азыр спорт комплексти бүтүрүп атабыз. Негизи спорттун бардык түрүнө ылайыкталган. Ичинде бассейн бар, тренажерный зал, кардио машиналар бар. Андан сырткары үй бүлөлөргө дагы ылайыкташтырылган. Ар бир кабаттарыбызда компьютерный залдар бар, Sony PlayStation комнатка бар, кичинекей балдар үчүн өзүнчө бөлмө бар. Биз тургандын үстүңкүсү банкеттер, конференциялар үчүн жасалган ошончо. Бүт оборудованиеси менен ичиндеги. Жана атайын конференц залы дагы барбы? Ошондо айтсак, конференц зал бияктан радоной суулар көп го. Негизи биздин жаныбызда ысык суу бар, ал биздики эмес, бирок ал иштейт. Каалаган кишилерге биз баягы көрсөтүп коебуз. Өзүбүздүн бассейн, спортивный бассейн, 25 метрлик. Биз өзүбүз триатлон менен заниматься эткенден кийин триатлеттерге толук кандуу шарттар бар. Келип кеттиңиздер, бардык шарттар силер үчүн жасалган. Спортчулар үчүн дагы, үй бүлөлөр үчүн дагы, жөн эле келип кете турган адамдар үчүн дагы бардыгы бар. Кыргызстанда өзгөчө Nomad Camp отель ачылды. Каржы сайда өтө ыңгайлуу жана менин оюмча уникалдуу деп болот. Ишиңиздерге ийгилик. Кудай буйрса барыңыздар, келиңиздер, бияктын меймандостугун көрүп кетиңиздер. Жана ошондой эле ар бир спортчу үчүн сонун мүмкүнчүлүктөр биякта каралган. Жомон кызык өзү кайдан пайда болду? Ошо спорт колгон кызык, анан кийин буга чейин демек мындай күрөшкө чейин кандай жашоо болгон сенде? Эмне менен кызык жүргөнсүң? Негизи мен тентек болчумун да кичине кездечи. Баягы тентек балдар менен урушуп күрөшүп эле, баягы айылга барсаң дагы бизде Таласта башка жакта деле ушундай болуш керек, айылга барсаң баягы ар ким менен күрөштүрө берет да. Күрөштүрүп ошо грек-рим күрөшү Көкжарда бар болчу да. Ошол эле вид спорт бар болчу да. Ошондуктан ошо грек-рим күрөшүнө барып калгам да. Эсе башка вид спорт болуп калганда мүмкүн башка вид спортко болуп кетип калмакмын да. Ошентип грек-рим күрөшү боюнча күрөшүп калдым да. Үйдөгүлөр апарды беле өзү негизи же өзүң каалап бардың белең? Же кой балаңды тентеккен, кичине ошактан бугун чыгарсын деп апарганбы? Жок, үйдө үйдөгүлөр деле көрчү да, баягы кичине күрөшүп чыгып бар деп, анан үйдөгүлөр да кыйнап күрөшүп бир жакка барайын катышайын депчи, үйдөн болгупчу. Анан ошентип баягы үйдөгүлөр залга алып барышкан.
үй бүлөң тууру айтып берсең, үй бүлө кандай ошо? Үй бүлөм 3 бүрт тууганмын. Үйдүн эң уусу болом. Менден кийин карындашым, андан кийин кичике братчикам бар. Түшүнүктүү. Атам, апам экөө тең Таластан болот. Не иш менен алекалар? Апам соодагер. Атам ошо айла мал чарба өзүнүн жумуштары бар атамда. Түшүнүктүү. Бирок шаарда турушат, э? Шаарда эле. Түшүнүктүү. Анан кийин 7-класска келдиң. Анан мен билем бияктан Шаралсыздыков атындагы спорт колледжге тапшырыш өзү эле оор да. Анткени мен быйыл ошо катышып калдым, мындай көрүп калдым да. 700дей бала келип, анан кийин бир орун үчүн бир 40дай, 30дай бала күрөшөт экен да. Анан кийин ошол учурду айтып берсең, мындай кандай тапшырып калдың? Мен ошо негизи баягы спорт школага тапшырып элекке чейин 1 жыл мурун бияка келип жүрчүм. Батагайын колуна келип жүрчүм да, мындай тапшырып элекке чейин приходящий болуп тренировка кылып. Мелдештерге чыгып элең ал убакта? Ооба, мелдештерге чыкчым. Анда жакшы көрөшө албатчым негизи. Анан бияка приходящий болуп келип жүрчүм. Анан ошо 1 жыл кылдым, анан кийин бияка отбордон чемпион болуп өттүм да. Биякта отбордо аябай кыйын болот негизичи. Ар кайсы областтан күчтүүлөр келет да. Ооба. Анан кыйындын кыйыны күчтүүсү өтөт да бул жаккачы. Анан ошентип агайдын колуна келип биякта тренировка кылып калдым. Ошондон кийин канчалык түрдө мындай жашоо өзгөрдү ошол кызыкты? Негизи Бишкекте окучумун да, Бишкек балдары менен, шаардык балдар мененчи. Мен интернатка келгенимде негизи такыр өкүнбөйм да. Анткени мен бияка келелекке чейин намаз окубачым. Мындай көп нерсени билбечим да. Спорт школага келип ислам динин түшүнүп, үйдөгүлөргө кандай мамиле, улууга, кичүүгө кандай мамиле кылыш керекти түшүндүм да. Ушул жакка келипчи. Бул жактан жакын досторду таптым. Бияка келгенде бир өзгөрөсүң да. Бияктан кадимкидей өзгөрөсүң. Азыр бияка тапшырбай Бишкектеги шаардык балдар менен жүргөндө эмне болот элем? Бияка келгенимде эч өкүнбөйм да. Ошол убакта дедовщина деген нерсе бар беле? Андай нерсе деле жок болчу, бирок бияк негизи үй десем болот да, үй да. Мисалы залга барсаң, агайың ал экинчи ата болот да. Мектепке келсең, экинчи апаң мугалим. Биякта окуучулар ини бир туугандарың да. Кичүүнү ар дайым сыйлайт, улууну урматтайт. Ошондой. Башында айтпайсыңбы, тиги жакшы күрөшө албам, анан кийин көп балким ошо мелдештерде утулуп калгансың, бирок биринчи жеңген мелдештериң эсиңде, ошол кайсы болгон? Эң биринчи ошол бир турнир бар болчу, турнирдин атын деле унутуп койдум, фокто болгон болчу да. Кайсы жылдар ошо? Канчанчы жыл экенин унутуп койдум, бир 4-класс, 5-класс болчумун го дейм. Ошондо экинчи месте болгом да. Ошондо үйгө келип мындай одеяло берген кичике. Белекпи? Приз депчи. Ошону үйгө алып келип медалимди үйдөлөргө көрүп мактанып үйдөлөрүн берчү. Ошол эсимде бар да. Ошол убакта азыркы мынакей сенин муунуңар жакшы өскөрүлбөйбү негизичи? Сенин муунуң Асан дагы, ал дагы мындай улуттук карма команданын негизги өзүнүн салмагында балбан болуп келатат. Анан кийин ошол убакта мындай айтып берсең, абал кандай эле, классташтары менен чогуу, анткени ар кайсы жактан келген да баары. 7-класска чейин өзүнчө жүрүшкөн, анан туруп эле баарыңарды чогултуп эле бир класска отургузуп койду да. Ошондо бири менен таанышып, мындай кандай болду эле ошол? Биз спорт школага келгенде бир 10 күндүк сборго жиберген да, келгенде элечи. Анда Асандар жок болчу, анда Асан бир 2-3 айдан кийин келген да. Ошо 10 күндүк сборго көлгө барып, балдар менен таанышып, бири-бирибизди таанышып, таанып алганбыз да. Андан кийин келишкен Асан. Биздин класста негизи бизде күчтүү балдар көп да. Мисалы ошол эле Асан Жанышов, Жантурой Мирзалиев, Нурболот Бердикулов, Эрбол Өзгөнов, Эрлан Марсулов. Бардыгында титулованный баристер көп да бизде, 2004-төр. Жакшы поколение да. Ооба. Күчтүү. Анан жана бул ички ошол чемпионаттарды мындай бир жеңип аттың, мелдештерди. Анан кийин мындай сенин эсиңде болгон бир чоң мелдеш кайсы болду сен үчүн? Мен эсимде мындай башкача эмоция болгон дейсизби? Эң мындай жана баштапкы карьераңдагы эң көп эмоция алып келген кайсы мелдеш болду? Мага эң чоң мындай 2 мелдеш болгон. Ошол эсимде да, аябай мындай сүйүнгөм да. Кадеттер арасында дүйнө чемпионаты, анан кийин азиатский игры.
Азия оюндарында ошол эко эсимде бар, аябай сүйүнгөм. Могу сураганым эмне болупту, могу Кыргызстанда сен спортшылыгы тапшыргандан кийин демек ошол сенин өзүңдө мындай максатың белгилүү болгон да. Мен деген спортчу болом, мен деген ушуга жашоомду ардагым келет деп, же ортодон бир мындай болуп кеткенби? Жок, бул меники эмеспи, же меникиби, же ойлонгон болду эле учурлар, же башынан баштап аягына чейин. Кичке кезде баягы 3-класста күрөшкө келгем. Анан кийин баягы 3-4-класс, 5-класс болуп тренинг кылып жүрдүк. Анан бир 6-класста күрөшчү штаб койгон бир жылдай. Күрөшпөйм депчи. Күрөшчү штаб. Анан кийин бирдеке болуп кызыгуу болуп кайра барып калгам да. Ошол кызыгуудан кийин азыркыга чейин вообще токтобой тренировканы калтырбай тренировка кылдырып келем да, ошо 6-класстан беричи. Атак азыр ойлор келген эмес, андай спортчу дейин деген. Анткени ушул спорттон баягы жакшы нерселер таптым, досту, ушул спортто жүрүп баягы өзүмө керектүү нерсенин баарын алып атам десем болот да. Бирок канча дагы спортчунун жашоосу өзү негизи эле оор да, көп аны бирок көп түшүнө бербейт. Мындай толугу менен үй бүлөнү таштап, биякта өзүнчө жашап, анан кийин фокустун баары ушул жерде, көп учурда мындай окууну дагы окубай калат. Бүт нерсенин баары спорт болуп калат, анан кийин көп нерсе жоготосуң да. Сенин жоготкон нерсең эмне болду ошол спорттун айынан? Жоготкон нерсе барбы ошол айта турчу? Спорттун айынан жоготкон эме го дейм меники, менин оюмча. Үйдөгүлөрдүн жанында, үй бүлөмдүн жанында көп убакыт боло албай калатым го дейм да. Ошол эле. Так баары жакшы. Спортто постоянно тренировкасын үйгө бир айда бир жумада бир жолу эле барасың да. Үйдөгүлөрдүн жанына көп боло албай каласың да. Ошон үчүн азыр кандай бир убакыт болсо эле үйгө шашам да. Апамды көргөнү, инимди, ата энемди көргөнгө шашам. Түшүнүктүү. Анан сен негизи өтө жаш убактыңда, жаш мезгилиңде белгилеп калбадыңбы? Кадеттер арасында дүйнө чемпиону болуп, анан кийин ушул чынында өтө эрте белгилүү болдуң, анан кийин белгилүүнүн аркасынан да көп нерсе келет да. Бирок байкасаң, негизи көп го жаш балдар аябай жакшы келатып, ортодон жоолуп кетет да. Чынында жакшы мындай, аябай мындай көрсөң мындай перспективный, аябай мындай көп үмүттөндүргөн балдар болуп, анан ортодон жоолуп кетет да. Сен оюңча эмне ошого себеп болот? Мындай балдар жоолуп кетет. Сеники го жакшы, Кудай буйрса мынакей чоңдор арасындагы жакшы деңгээлге жетип алдың. Ар кандай болушу мүмкүн да. Мисалы кээбирлер баягы жашоо турмушка байланыштуу спорт таштап кетет. Мисалы үй бүлөлөрүнө акча керек болуп, үй бүлөнүн алып акалы кыйын болуп, иштеш керек болуп таштап кетет. Кээбирлер ден соолугуна байланыштуу таштап кетет. Кээбирлер болсо мисалы спортто кыйын да, постоянно тренировка кыласың, көчөгө чыксаң башка балдар сен менен тең балдар баягы чыргап күлүп ойноп жүрөт. Сен биякта болсо эки мал пахать этесиң. Аларды көрүп, алар да азырып кетиши мүмкүн да. Чөрөнөн да зависит этет. Чөрө ар дайым жакшы болуш керек. Азыр мен чөрөм күрөшкөн балдар да бардыгычы. Так мындай күрөшпөй жүргөн дос балдарым деле жок. Бүт досторум спортто да. Ошондуктан мага да азыр жеңил. Жана ушундай балдарды мындай мисал келтирип айта аласың? Мындай аттарын айтпасаң дагы, ошондой балдар көргөн болчумун, жакшы келаткан негизи эле көп үмүттөндүргөн спортчу болчу, бирок ортодон мындай туура эмес жолго чыгып кетип калгандар деп. Туура эмес жолго деп айта албайм, бир классташым бар болчу да. Аты Ислам деген болчу. Аябай таланттуу болчу да. Мен ойлочумун аны. Бул ушул бир аз убакыттан кийин муну эч ким токтото албайт болуш керек депчи. Анан ал ошо 11-ди бүткөндөн кийин спорт эмес, башка жак тандап кетти да. Окууну тандап кетти. Ошондой да болушу мүмкүн. Кээбирлер окууну тандап кетет. Бизнесмен болушу келип кетет, акчанын артынан чуркап кетет. Спортто чыдаш керек да. Тренером? Ассалаумалейкум, манайсыз? Тренером? Интервью? Жок, мындай эле. Видео. Съемка. Ассалаумалейкум жигиттер, кандайсыңар? Эс алып бүттүңөрбү? Бишкекте калгандар кандай? Тренер кылып аттыңарбы же? Мына Танабектен кийин кечки ооз ачаргача уруп атсаңыз. Что мен тренировка эч кимди көргөн жок. Азыркы бул тренировка. Как обычно, жакшы разминка, отработка, партия иштейбиз, только отработка кылабыз болду. Направо. Ким направляющий? Мен ойнайм. Давай, давай.
Шургай сиден. Sorry, bye. Тахирбеке, вы как главный знаток нашей борьбы. Про Разака, что вы можете сказать, насколько его потенциал раскрыт сейчас и каков его предел? Ну, я думаю, потенциал Разака еще полностью не раскрыт, он еще, в принципе, молодой парень. Вот, на недавнем турнире он не в своем весе выступил, 72. Но даже в 72 килограмма было видно, что у него очень большие перспективы. Я думаю, в ближайшее время он в весовой категории, вот именно в олимпийской, до 67 килограмм составит конкуренцию в мире любому. Ну, есть, конечно, еще над чем работать, но потенциал у него большой, я думаю. Вот какие вот у него есть особенности, да, в отличие от других, скажем так, спортсменов этой весовой категории, других весовой категорий? Что его отличает от других? Ну, на мой взгляд, его отличает большая работоспособность. Вот на тренировке он отдается полностью тренировке. По-моему, контроль у него хороший. То есть он следит как бы за весом, за питанием. То есть много он не гоняет. Просто, видимо, на последнем турнире решили, чтобы он не гонял, потому что чемпионат Азии впереди. Вот. А так, по-моему, вес у него небольшой поднимает. И думаю, что когда он борется, у него есть какой-то план на схватку. Просто видно, что он по ходу схватки слушает подсказки тренера. И не каждый спортсмен слышит, что ему подсказывают. Да, да. По-моему, вот Разак умеет слышать, когда вот борется. Тахирбеке, ну, у вас есть кадры там с наших звезд там с детства. Разака первый раз, когда вы заметили, когда вы его первый раз так вот на свой объектив поймали, помните момент такой? Или сейчас вот можете вспомнить? Какие турниры, может быть, вот первые вы помните? Честно говоря, точно не помню, но, по-моему, какой-то чемпионат республики. То ли 21-й, то ли 22-й год. По-моему, на каком-то чемпионате он как-то резко вот появился в поле зрения. А потом же еще Азия, ну, начал выигрывать. И вот с этого момента Амантур же в этом весе. Исмаила. И я еще тогда подумал, Амантуру не просто придется, у него вот есть с кем уже соревноваться. Анжана еще бар ғой, ерте чемпион болып, ерте белгілі болғанның бір жаман жері бар екен, ол уақытында ақ жолмен сөшкен айтып қалғанда, мен алғанша 18 жашында чемпион Азия болып, анан кейін жылдыз болып, елдің бар ақ жол деп алашқанда, аны ошол учурда кадимкидей мо жүрөккө бір шайтаннан ба неден бір келип кетет экен дейт да, мындай жылдыз оорусу баш айланып калат экен дейт да, кадимкидей менде болгон дейт да ошол нерсечи. А сенде ушул кандай болду эле? Башында чынын айтканда жетишкендиктер өтө жакшы болгон да. Кичине бир мындай тайсалдап кеткен учур болду беле? Антип баягы бошоп дейсизби баягы? Бошоп, өзүңдүн ойлоруңдагы башка жака кетип. Меники 2018 баягы кадеттер арасында Азиядан экинчи болдум да. Анан ошондо билем да. Апам экөөбүз базарга барабыз. Базарга барып анан кийин апам кийиндейин деп атат. Мен 8-чи класс, 9-чи класс болчумун. Анан апам айтып атам менчи. Апам мен кийбейм базардан дечи. Магазинден кийинем депчи. Ошол эсимде бар да. Азыр ошол жерде башка бирөө болгондо баягы урушмак коем. Апам да байкуш мен урушпай. Алдап балам деген экен да. Ошол жерде азыр мен өзүм болсом баягы урушмакмын го дейм катып элечи. Сен эмне деп делең деп атсың депчи. Ошол эле болгон, а так андай эле болгон эмесмин, тренировканы калтырып бошоп. Азыр андай болгон эмес. Айтайын дегеним, бизде элде спортты аябай сүйөт, айрыкча ошол күрөштү дагы көп сүйүшөт. Анан кийин ошол жаш балдар жыйынтык көрсөтөт да. Кадеттер арасында чемпион болушот, Азиянын, дүйнөнүн болгондо, жаштар арасында болгондо элдер мындай көп
багаларга жүк берип коюшат да. Сенден көп нерсе үмүттөнөбүз, сенден мындай чемпиондукту күтөбүз, олимпиада чемпиону болосуң, дүйнө чемпиону болосуң деп аябай көп сөз айтылат да. Ошол өзү сөзү мындай элдин назары, элдин ошондой болгон мындай мамилеси, мындай ошонун таасири барбы негизи? Таасири бар. Бар Ооба. Качан сездиң ошону? Сезген учур болду беле? Мисалы андай таасир болушу мүмкүн да, баягы сен чемпион болуп атканда сен ар дайым баягы мактап турат да, сен жакшы, сен жаман жериң айтпайт да. Ооба. Анан ошондон да бошоп кетиши мүмкүнсүң да. Менге туура кетип бараткан турбайбы депчи. Ошондуктан ошондой маалда постоянно жаныңда жакшы адамдар болуш керек. Жакшы досторуң болуш керек. Досторуң сен баягы көп баратсаң, жөн ылдый түш деп. Агайың болуш керек, агайың, сен жалкоо болуп баратсың депчи. Мага кээде айтат атагайым. Казакча сен кичине жалкоо болуп баратсың депчи. Анан келип сразу өзүмө келет жөнүм. Ошон үчүн баягы постоянно жаныңда жакшы адамдар туруш керек да, колдоп коштой турган. Өзүндө ошондой жеке мисал барбы ошондой? Сенден аябай көп үмүттөнүп, элдер келип алып, ошо сен буюрса ушуда чемпион болосуң деп, анан барганда башкача тескеринче болгон. Андай да болушу мүмкүн, ошентип баягы эл ишенип атат мага, мен не болсо да учушум керек деп атып баягы күрөшүңдү жоготуп алышы мүмкүнсүң да. Баягы сен күрөшкө чыгаарда тактика коесуң да, биринчи партер алам же экинчи партерге жатам депчи. Сен ошол тилерди ойлонсоң, баягы өзүң тактикада кое албай каласың да. Баягы жүк да аябай оор жүк го дейм да ал дагы. Могу жүк деп атпайсызбы? Акыркы дүйнө чемпионаты болду. Сенин үчүн да биринчи чоң чемпионат болду, дүйнө чемпионаты чоңдор арасындагы. Анан кийин сенин салмагың негизи эң мындай оор салмактардын бири да. Чын айтканда күчтүүлөр көп аябай. Чемпиондордун дагы деңгээли дагы башка. Анан баратканда негизи кандай өзүңдүн планың бар эле. Негизи өзүң кайга жетип атты эле. Анан кийин жыйынтыгында эми Хасрат Жафаров дагы, Славик Галстян дагы олимпиададан дагы медалын алган жигиттер да. Алардын дамытат көрдүң да, алар менен кармашып көрдүң. Негизи өзүң азыркы учурда деңгээлиң кандай экен алардын жанында? Негизи баягы чемпионат мэрага чейин эле баягы турнирде биз күрөшүп жүрдүк. Баягы ошондо эле баягы деңгээлибиз почти бирдей эле деп билчим да. Баягы күрөштөн эле зависит этип, ким туура тактика койгон депчи. Ошондой эле болду. Мен баягы тактикадан жаңылыштым го десем болот. Баягы күйүп кетип, кээ бир жерден баягы шашып алып, ошонун айынан утулуп калдым десем да болот. Бирок биз баягы айтербиз да мындай болот, тигине болот депчи. Бирок баягы Аллах тааланын буйругу да. Ооба. Жарым финалдын алдында ошонун күнүндө эстесең, жарым финал дүйнө чемпионатына чыктың, алдында Хасрат Жафаров, анын деле жеңсе болот деп көз жетип атат. Анан кийин жатып атканда кандай жаттың элең, эртең менен түндө кандай уктадың, эртең менен кандай ойлор болду эле? Негизи баягы чемпионат мэрада биринчи күн болбоду ал завукаттарчы. Ооба. Ал күнү негизи өзүм жакшы той деттим негизичи. Жакшы уктап. Баягы экинчи күнүн баягы армян балбаны менен чыктым го. Славик мененби? Славик менен. Ошону өзүм жаман той деттим да, экинчи күнчү. Неге билбейм. Ошол күнү баягы өзүмдү жаман той деттим, ошол күнү баягы жакшы күрөшө албай койдум да. Колго байге үчүнчү. Ал жанагы ушул жарым финалда жеңип калгандан кийин өзүңө дагы бир эмоциялар башкача болуп кеткен эмеспи? Жарым финалда баягы жеңилгенден кийин баягы кусу болдум, баягы алтынга, алтын табыстап келгенбиз. Анан кийин ошол жерде дагы байкелер, үзүр байке бар болчу жанымдачы. Азак бошош керек, өттү кетти. Эртең баягы колго байкеге жакшылап күрөш керек деп. Сразу эле эртеси күн бес болчу да, ошого бес кууп баштадым да кайрачы. Анан ошентип эртеси күн колго байке үчүн да утулуп калдым да. Аягдан да утулгандан кийин аябай кыйналдым бирокчу. Үзүр байке болуп дагы кичине жеңилирээк болуп кетти окшойт. Үзүр байке келип алып баягы сүйлөшүп, аласытып, эчтеке болбойт деп кичине акыл насаатын айтып атты да. Бирок жанагы самолеттон Бишкекке учуп келгенге чейин аябай кыйын болду. Бирок ошол кыйынчылыктын өткөндөн кийин азыр баягы жеңилдей түштүм да. Ошол кыйынчылыктан кийин азыр баягы жеңил да азыр. Өзүмө кой берип. Ушундай бир күчү керек болчу экен балким, кээде мисалы баягы постоянно эле утуп берсең ал дагы сага баягы өсүшкө жакшы болбошу мүмкүн да. Кээде баягы утулуулар да сага абдан чоң түрткү бериши мүмкүн. Бул жакшы сөз экен. Жана айтып аткан улуттук курама командада сенин улуу агалар да бар да. Ошол эле Үзүр, Акжол, Жоламандар, балким беркилерин ошол алардын күрөшүн көрүп атып чоңойгонсуң балким.
ошол адамдардын мындай чогуу бир курама командада жүргөндө сен үчүн жеке сен үчүн таасири кандай болду ошолор менен алардын сөздөрү насааттары ошолор негизи алардын таасири кандай? Бардыгы абдан чоң да, негизи абдан чоң. Ошолордун баягы акыл насаатын угуп эле азыр келатабыз, азыр деле баягы сурайбыз, эмне керек болуп атат, эмне жетпей атат сурайбыз. Ушу байкелердин айтканы баягы Ажол байке бир жолу айткан магачы. Тренер кылып Разак, сен баягы чемпион болом десең, баягы биякта кеткен балдар каникулга кетишет да, баягы каникул биринчи эрек, экинчи эрек кеткенде баягы 10 күндүк болот го каникул. Сенде каникул деген болбош керек. Сен жайында баягы 3 айлык каникул болсо, сенде каникул деген болбош керек. Туулган күн, мулган күн деген отуруш, эчтеке болбош керек, баарын токтош керек. Мен кайнап кеткенче тренировка кыл деген да, Ажол байкечи. Ошол сөз эсимде бар. Жолон байкенин да сөзү бар, Жолон байке баягы жаман ойго жол бербе дегенчи. Адамга баягы жаман ойлор келе берет да. Утулуп калсам эмне болот, мындай кылсам эмне болот дегенчи. Ошо ойлорду даже жоготпогонго да аракет кылам да, ошо Жолон байкенин сөзүнөн кийинчи. Үзүр байкасам ал дагы бир мотиватор сыяктуу экен, Үзүр байке менен постоянно эле чогобуз да. Көп жолугабыз Үзүр байке ар дайым акыл насаатын айтып турат. Жашоодон дагы, спорттон дагы жөнөкөй бол деп, спорттон утулуп калсам дагы бунун баары сыноо, мында жеңиш керек. Азыр бир аз кандайдыр бир ойлор кыжалат кылса, Үзүр байкеден акыл насаат сураганга аракет кылам да азыр. Улуттук курама команданын маштыруучусу азыркы учурда ошо Улук Карачулуков буга чейин да иштеп келген, көп жыл улук маштыруучу болуп, азыр башкы маштыруучу болуп иштеп атат. Аны менен болгон мамилең кандай негизи? Мамилебиз аябай жакшы. Агайлар менен Арсен агай, Улук агай баарыбыз мамилебиз жакшы. Баягы өздөрү эмне билсе ошону үйрөткөнгө аракет кылат бизге. Былтыркы маштыруучулардын алмашуусу болуп кетти го. Бирөө кетип, кайра кетип ушундай ызы-чуу көп болуп кетти да эми. Ага көп кирбейбиз, бирок спортчу катары ошол мындай алмашуулар кандай сен үчүн мындай кандай таасир этип атты? Алмашуулар чоң эле таасир да. Анткени агайлар алмашып атат. Тренировочный план башкача болот. Сен мурдагыдай тренировка кылып жүрсөң, башка агайлар келгенде башкача тренировка болот. Ага да көнүш керек да. Ошондуктан да агаларга да кичине көнгөнгө кыйыныраак болуп калды окшойт. Азыр агайлар келип, кадимкидей эле мурдакыдай тренировка кылып, мурдакыдай машык баштадык. Көп нерсе өзгөрбөс керек, анткени Улук Карачулуков өзү буга чейин маштырып жүргөн азыр деле өзү да. Ооба. Мурда кандай тренировка кылсак, агайлар бар кезде азыр деле ошондой. Пландар ошондой эле. Ортодо ошол алмашуу болду. Уран Калилов өзү келди. Анан кийин ошол Уран агайдын учурундагы сен өзүңдүн абалың кандай болду, формаң кандай эле? Анан кийин ортодо ошол алмашкандан кийин канча убакытта ары өзүң келдиң? Эми Рахат агай менен айрыкча маштап жүрсүң да, бирок улуттук курама командандагы маштоочулардын дагы эмеси таасири башка да. Эми баягы бул агай мындай, тиги агай мындай дегенден алысмын. Уран агайлар деле, Азат агайлар деле баягы өздөрүнүн салымын кошоюн деп келишти да бизгечи. Ошентип баягы алмашып кетти. Кайра абысынын улуу агайлар келди. Эми алардын да тренировкасын көрдүк. Бияктыкын да көрүп атабыз. Бир жакшы болот го дейм буюрса. Жакшы. Эми азыркы учурга чейин көп ошол күрөштүн көрмандары бир нерсени эңсеп келет атпайбы? Олимпиаданын алтын депчи. Алтындан башка бүт эле медалдар бар. Ошо алтынды нээле күтүп атат да, негизи элечи. Анан кийин бокс болобу, башка спортту жок да. Анан кийин күрөшкө ошол эң көп көңүл бурулган спорт. Биздин Кыргызстанда балбандар көп, залдар бар. Балдарыбыз деңгээлде дагы ошол олимпиаданын чемпиону деңгээлинде да. Сенин оюң боюнча азыркы күнгө чейин эмне үчүн ошол алтын алышка келе элек? Эмнеден себеп болуп атат? Анан кийин эмнени дагы кичине өзгөртсө ошол алтын келет деп ойлойсуң? Биз ошо алтынга барып атабыз го деп ойлойм. Баягы жай-жайдан буга чейинки олимпиадада мисалы 3 медаль келди. Ооба. Удай бирсе, могу да алтын келет го деп ойлойм. Удай бирсе. Азыр баягы алтынга спортсмендер эле эмес, кыргыз эли дагы аракет кылып атык десек болот да. Кыргыз эли менен чогуу аракет кылып атык десем болот. Спортсмендер эле эмес, анткени бардык жерге барсаң эле качан алтын келет дейт да. Бардык кыргыз эли чогуу аракет кылып атык. Удай бирсе алтын келиш керек. Сураган эми ак жол жоламандар ошого барышты. Аларга эмне жетпей калды деп ойлойсуң негизи? Аларга
Эми алар улантып атат ооба кийинки мүмкүнчүлүк бар бирок акыркы олимпиадаларда эми буйрубай калды дейм го дейм. Буйрубай калды. А так олимпиадага негизи баардык эле бирдей формада барат да. Баардык эле утам деп барат. Буйрукко буйрубай калды. Түшүнүктүү. Эми өзүңдүн жеке эмең эң негизги максатың кандай? Эң негизги ошо кыялың бул спортто? Спортто баардык эле спортсмендин кыялы олимпиада оюндары. Олимпиада оюндарын утусу келет. Меники деле ошо спорттун туу чокусуна жетип, олимпийский чемпион болгум келет. Анан дагы Жоголбайке менен Акжолбайке бир 2 жыл, 3 жылдай кармады го, вообще утулбайчы. Ооба. Ошондой форманы кармагым келет да. Утулбай, көпкө узаккачы. Деги Акжолдун азыр айткан сөзүн угуп калдым да. Көп учурда, көп убакытта ошол пик формада келиш да оор экен депчи. Ошол олимпиадага көп мына алдымда болду 2 чемпионат мындай катар менен болду да. Анан кийин олимпиада учурунда дагы мындай балким ошол абалы дагы формасы кичине чуп калгандыр. Эми толугу менен 4 жыл бою бир формада жүрүш өтө эле оор нерсе да. Өзүм былтыр байкадым да. Мындай план азыркы түзүлүп атабы силердики могу Лос-Анджелеске келатат. Лос-Анджелеске чейин акырын-акырындан көтөрүлмөйбү же бир мондай өйдө чыгып туруп ошо менен кетейин деп атасыңар? Ошо олимпиадага барыш керек го дейм. Пик формага олимпиадага барыш керек, ошондо алтын келет го дейм. Ага чейин эле формада болуш керек эми. Именно олимпиадада кетире турган ошибкаларды олимпиадага чейин кетирип, олимпиадада ошибкасы жок, баардыгын жакшы формада барыш керек да олимпиадага. Могу психология жактан айтып атпайсызбы көп учурдачы? Сен азырынча олимпиадага бара элексиң, бирок олимпиадага барып жүргөн балдар менен чогуу машыгып жүрөсүң да. Анан алардан бир сөз угуп атасыңбы олимпиада тууралуу? Олимпиаданын өзүнүн эмес ковёру башка, аяктан аурасы өзү негизи эле башка. Анткени сен эми азыр жакшы формада келип туруп, бирок олимпиаданын ковёруна чыккандан кийин мындай кичине башкача болуп кетиш мүмкүнсүң да. Ооба, андай да болушу мүмкүн. Ар ким ар кандай даярданат да олимпиадагачы. Мисалы мен Үзүрбайкени байкаганда олимпиадага даярданып аткандачы, мындай олимпиадага даярданып атам, буга даярданып атам дегенде эле настрой койгон эмес. Барам турнирлерге күрөшөм дегенде настрой менен барган Үзүрбайкечи. Ошондой настрой менен барганда, ошондой психологически жеңил болду го дейм да Үзүрбайкегечи. Анан Акжолбайке, Жоголбайкелер кандай эме менен барды, көп байкаган жокмун да. Бирок Үзүрдүкү жакшы экен, тактикасы. Мындай катардагы бир мелдешке жакшымы, маанилүү, бирок катардагы мелдешке бараткандай барып, өзүңдөн жүктү алып саласың. Ошондо сага күрөшкөндөн жеңилирээк болот экен да. Мындай карасаң, өзүңө да жүктү үйүп алып барганда дагы ойлор же уктай албай. Мен жана окуяны уккам, Канат Бегалиев убагында олимпиадада бул финалга чыкпады беле? Финалга чыккан түнү уктай албай коюптур такырчы. Такыр уктай албай, анан эртең менен таң атпай көрүп калышыптыр да, ошакта паркта күлөтүп жүргөнчү. Анан кийин биздин кесиптеш Канайбанч Аламанов журналист айтып турду, эмне жүрөсүң десе, анан кийин ошо мен уктай албай атам дептир да. Анан кийин схватка бүткөндөн кийин күмүштү алып калды. Күмүштөн кийин бүт баарын карасаң эле тиги маанайы түшүп калган дейт. Бүт баары маанайы түшүп эле, бүт баары эле мындай чоң бир окуя болгондой дейт да. Баары отурат мынтип, өзү дагы, агайлар дагы дейт. Анан барып, силер кызыксыңар, олимпиада оюндарынын күмүш байгесин алып атабыз десе, анан кийин өзү келишиптир да. Демек мындай ой дагы жаман да. Ой дагы жаман. Сен ушул жактан мындай психологиялык жактан бир таасир алуучу китептерди окуп, балким өзүңдү даярдап, ошондой нерселер барбы же бир гана ошо агайлардын насааты мененби? Ооба, биз агайлар менен сүйлөшөбүз. Ошондой эле биз спортто жүргөн байкелер менен сүйлөшөбүз, акыл насаатын айтат. Биз өзүбүз намаз окугандан кийин, намаз окуп, 5 мал намаз окуп, Аллах Тааладан суранабыз. Убактылар менен сүйлөшүп, ушундай кылып бер деп. Ошол бизге жеңилдик да. Жеңилдикти намаздан табабыз да. Кудайга мындай тобокелдик кылып барсаң, жеңилдейсиң кадимгидей. Ооба. Ошол эң мындай бир туура жолдордун бири да. Көбү дагы ага көңүл бурайтпай, ошол кадимкидей өзүңө мындай жүктү дагы алып, тобокелчилик кылып, ихлас деп коет го. Жакшы, анан кийин бул спортту эгерде кичине четке койсок,
билишимче бир гана күрөш эмес, башка нерсеге да кызыгып, өзүң айтып каласың, биякта мен аябай активист болчумун деп, ушул мектепте дагы активист болуп, алып баруучу дагы болуп деп, ушундай болгон турбайбы? Анан кийин кесибиң дагы балким башка болуп калмак экен, ушундай ойлор болчу экен да. Айтып бербейсиңби ошол тууралуу дагы? Мен ошо негизи баягы спорт школага тапшырганга чейин эле башка көк жарда окуп жүргөндө активист болчумун да, аяктан алып баруучу болуп, анан спорт школага келгенде дагы сабактар жакшы окуп, алып баруучу болуп, баягы бирдекелерди уюштуруп, анан кийин 10-класста спорт журналист болом дечимин, дагы сиздердей болупчу. Анан кийин ошо журналист болоюн деп атагайга айтып, анан ойлонуп жүрдүк, ошо журналист болоюн деп, спорт бүткөндөн кийин спорт журналист болсомбу депчи. Анан агай мен кеңеш бир атагай айтты, сен эгер олимпийский чемпион болом десең, азыр спорт школда курста калып, ушул жакта тренировка кыл. Спорт бүткөндөн кийин деле окуп жетешесиң. Азыр эчтекени ойлонбой, китеп окуп билим алып, тренировкаңды эле кыла бер. Анан башка кесипти спорт бүткөндөн кийин улантсаң болот деди да. Демек бүткөндөн кийин буюрса спорт журналистикага келесиңби, кандай окуп каласың? Азыр ар кандай ойлор келип атат, башка ойлор. Мындай ойлоп көрсөк, биз спортто азыр бир 10-дон ашык жыл жүрүп койдум да. Кудай буюрса дагы бир 10 жылдай күрөшсөк, денсаулык болсо, ушу спортко эле салым кошсом деп ойлойм да. Анткени спортто жүрүп баардык нерсени түшүнүп атам да, спортсменге эмне жетпейт, эмне керек. Спорт бүткөндөн кийин кыргыз элиме кызмат кылып, спортко салым кошсом деп ойлойм. Аны маштыруучу катарыбы же жанагы костюм кийип алып? Костюм кийип алып. Жакшы. Ойлор жакшы экен. Демек анда азыр окуп атасыз да? Ооба, азыр окуп атам. Физкультурныйда 2-курсмун. Өзүңдүн кесибиң боюнча. Жакшы. Ойлор жакшы экен негизи. Бирок билишимче ортодон дагы ошол бир ой бар болчу. Журналистика башка, анан кийин өзүң грек-рим күрөшүндө күрөшөсүң, анан кийин эркин күрөшкө да кызыгат экенсиң негизи. Эгерде балким бир мүмкүнчүлүк болсо ошака бар го негизги мисалдар да бар да. Мурат Ромонов жакында. Күрөшөт. Мен эски дагы бир жолу башка вид спорттан тамна десе, ошо эркин күрөш тамнамакмын. Анткени дене түзүлүшүм ошо эркин күрөшкө эметкенби дейм да, ылайыкташылганбы дейм да, колдон узунураак болупчу. Грек-рим күрөшүнө чисто көбүнчө физика керек да. Күч керек. Бирок эгерде ушундай абал болуп калса, мындай баарына жетишип коюп, баарына жеттим деп кой. Анан кийин ушундай сунуш эмес, эми өзүңдө бир ой пайда болуп калса, балким эркин күрөштү өөрөткөсүң да өзүң да. Эки спортту тандаш кыйын го дейм да, менин оюмча. Эки спортту тандаш. Бир спорт менен эле бир спортту кыйратсаң абдан жакшы го дейм. Ошо менен бир спорт менен эле кетип жетиш, ийгиликке жетиш кыйын да. Мүмкүн кийин балдарымда мүмкүн эркин күрөшкө берем. Кандай болушу мүмкүн. Жакшы, анткени көбү ушул классиктер балдарын бербейт го, башка жаккачы, мындай кадимкидей кызганып, мындай эркин күрөш менен дагы грек-рим күрөшүнүн ортосунда мындай эмеси бар го, атаандаштык бар го, кадимкидейчи. Кимиси мыктыраак, кимиси жакшыраак, кимиси кандай деп. Азыр эркин күрөш жакшы келет ачыгында. Неме суроуда, бул сөзсүз түрдө спортко эң көп мындай убакыт кетип атат. Спорт менен жашап атасың, анан кийин өзүңдүн жеке жашооңго убакыт бөлгөнгө болот да мүмкүнчүлүк. Убакыттар негизи сбордо жүрөбүз да, сбордо бир айлап жүрүп калабыз, кээде 20 күн, 15 күндөп жүрүп калабыз да. Убакыт, кандай убакыт бошосом эле үйгө барганга чачам да. Ата энемди көргөнгө, апамды көргөнгө, апамды көрүп күч алам да. Спорттон тышкары эмне менен кызыгасың? Барбы кызыгуулар? Спорттон тышкары бош убакытта эмне кыласыз дейсизби? Спорттон бош убакытта адамдар менен сүйлөшкөндү жакшы көрөм негизи. Ар кимдин оюн угуп, адамдар менен сүйлөшкөн жагат, достору менен сүйлөшкөн жагат. Азыр китеп да окуп коебуз. Үзүрбек постоянно айтат, китеп окуй Разак депчи. Билим да керек деп. Ошондой. Кандай китептерди окуйсуң? Болот спорт тармагында, спортко эмне керек, спортчулардын өмүр баянын, Куран китептерди.
бизди көп угат да, жаш балдар көп көрөт биздичи. Анан кийин кээбирки балдар бар да, ушундай балким кыйын учур болуп калышы мүмкүн, алдында бир тандоо туруп калган учур болот ошол жанагы өзүн таппай жүргөн жаш балдарга кандай мындай сунуш айта аласың, бир кеңеш? Бир жолу мындай залга барып атпаймынбы менчи? Залга барсам кичинекей бала экен. 4-5 класс бала окшойт анан. 5-6 бала келди да мага келип туруп, Разак байке эме, кол коюп бериңизчи, же болбосо футболкаңызды бериңизчи деп келип атпайбы магачы. Анан бир бала келди магачы. Кулагыма келип, Разак байке булар кеткенден кийин айтайынсызге деп атпайбы магачы. Макул деп тигилерге кетирип анан. Келсе мага ал бала келип айтып атпайбы. Разак байке мен тренировка кылып атам, бирок утуп калып атам деп атпайбы. Ошону сурап да ал бала өзүнө керектүү нерсени сурап да менденчи. Анан ага айттым, сен талыкпай мээнет кыла бер. Кудай берсе баары окшоот депчи. Ошол сөз өзүмө да керек болуп аткан да ошол маалдачы. Ошондой бизде балдар бар экенине абдан ичимден сүйүнүп койдум да. Демек ошол кеңешке сеники, башкы кеңешиң? Кеңешим бир максат койгондон кийин ошого аягына чейин жетиш керек. Күндөн күнгө билим алганга, илим алганга умтулуш керек го деп ойлойм. Өскөнгөчү. Жакшы, жана мисалында сонун болду. Анткени кечээ күнү жашоого барсак, силер биякта машык отурсуңар, улуттук курам команда биягында жаш балдар, кичинекей балдар машык атат, кадимкидей көрүп атат алар. Мен ушинтип эмгектенип берсем, каяка жетсем болот депчи. Бул өтө сонун экен да. Быйылкы жыл турат, мынакей алдыңда Азия чемпионаты келатат. Эми Азия чемпионатында өзүң салмагында чыгасың? Азыр Азия чемпионатына агайлар кайсы турнирге коет, айтыш элек. Айтса Кудай буйруса кайсы турнирге койсо күрөшөбүз. Түшүнүктүү. Бирок эми өзүңдүн максатың 67 килограммда, 67 килограмм. 67 килограмм. Анткени алдыда дагы ошол дүйнө чемпионаты турат, эми көз чумганча эле Олимпиадага келип калат, эмки жыл ошо предолимпийский год болуп калатпайбы? Быйылкы жылга өзүңдүн максаттарың кандай болот? Быйылкы максаттар быйыл ошо Азия чемпионаты, дүйнө чемпионаты, ислам оюндары ушулар. Кудай буйруса ошолорго коюлуп калсам, ошолордон алтын алып келгенге ниет койдум да. Эгерде тандасаң, ошонун баарын бириктирип, анан кийин арасынан эң сен үчүн мындай маанилүү болгон мелдеш кайсы болот быйылкы жылга? Быйылкы жылда Кыргызстан үчүн маанилүү мелдештер дейсизби? Сен үчүн жеке маанилүү? Мен үчүн ислам оюндары. Ислам оюндары? Жок, Азия оюндары. Азия оюндары, ислам оюндары. Азия оюндары эң маанилүү. Түшүнүктүү. Анткени ал 4 жылда бир жолу болот да. Ошон үчүн Азия оюндары бир абдан маанилүү биз үчүн. Түшүнүктүү. Азыр мындай кыска суроолор, блиц деп коелу. Сенин ушу карьераңдагы эң сага жаккан жеңиш кайсы болду эле? Кадеттер арасында дүйнө чемпионаты. Сен карьераңдагы эң кызыктуу мелдеш, өзүң ошо күрөшүп өтүп, өзүң дагы жыргап, өзүң дагы рахат алып күрөшүп анан жеңген. Кечээки турнир болду могу Албаниядагы. Чоң веске бармы? 72 вес койчу. Ошол болду. Эң оор атаандаш сен үчүн? Эң оор атаандаш өзүм. Өзүң, Эң мындай ыңгайсыз атаандаш ким болду эле? Ыңгайсыз атаандаш. Ар кайсы бар эсте, ар кандай ыңгайсыз да. Бирок могу дүйнө чемпионатындагы жанагы Армен балбан болду. Ыңгайсыз, бой узунбу? Бирок таң каласың, ушундай бой узун болуп, ушу 67 килограммга чейин кантип? Ал ошол бою менен эми 63-тө күрөшчү да. Таң каласың. Мен Олимпиадада биринчи көргөм негизи, ошондо таң калган болчумун. Кантип? Бирок Олимпиаданын медалин алып койду. Жок, Олимпиададан 5 болуп калды ал. Эмеге утулуп калбадыбы? Кубинис менен Ираниске. Ортого отуруп койду, болду. Күрөш бул физикабы же акылбы? Акыл. Акыл көбүрөөк го дейм. Акыл көбүрөөк керек. Физикаң болгону менен акыл жок болсо, башың жакшы иштебей атса, бросок жасап, ыкма жашаш деле кыйын да, жазабычы. Сенин эң башкы артыкчылыгың эмнеде? Разак Бейшекеев башкалардан эмнеси менен айырмаланып турат? Мен тренировка кылганды жакшы көрөм, машыкканды. Баарынан көбүрөөк машыкканга аракет кылам. Ошол менен айырмаланам го. Эгерде күрөш болбогондо эмне болмок эле жашооңдо? Күрөш болбогондо аны элестете албайм. Күрөштү жашооңдо элестете албайсыңбы? Элестете албайм. Өзүң салмагыңдагы топ 3 көп эме айтсаң балбанда.
Иран балбаны, Мгм. Азер балбаны. Анан кийин украинец Парвиз Насипов. Парвиз Насипов, Хасрат Джафаров, Парвиз Насипов, Риза, Саид Исмаили. Саид Исмаили. Олимпия чемпион. Түшүнүктүү. Кыргызстан тарыхындагы топ 5 балбан. Бүт салмактар алганда. Грек-рим күрөш боюнча. Грек-рим. Ратбек Сантбаев, Канат Бегалиев, Рустам Түбөнбаев, Ажол Махмудов, Жоломон Саршанбеков. Оңой колдо өтөсө азырчы топ 5 десем 3 десем мүмкүн, Түшүнүктүү. Анда күрөш тарыхындагы топ 3 балбан. Тарыхын алганда. Биринчи Карелин, экинчи Лопес, үчүнчү Сайтиев. Түшүнүктүү. Эгерде күрөштө көп нерсе болбой калып, сунуш түшсө, ММАга бармак белең? Азырбы? Же спорт бүткөндөн кийинби? Бир нече убакыттан кийин. Азыр эмес эми. Ойлонуп көрмөкмүн. Ойломоксуң, Өзүң негизи ошо кызып көрүп коесуң? Көрүп коем, көп көрбөйм да. Бирок болбойт деле го дейм, биздики спорт бүткөндөн кийин ага деле убакыт болуп калат го дейм. Айткан ушул күрөштө жүргөн балбандар көп барат да, ММАгечи. Олимпийский призердер деле, чемпиондор деле жүрбөйбү. Жактачы. Ошону сурап коеюн дегем да. Түшүнүктүү, Разак, рахмат. Сага рахмат. Кызыктуу маек болду. Эгерде ата түчү нерсең да болсо айтып ал. Биздин көрмандар, сенин көрмандарың, аларга кайрылып койсоң да болот. Ассаламу алейкум, урматтуу менин көрмандарым. Барыңыздарга чоң рахмат. Ушинтип мени ар дайым колдоп, коштоп аткансыздарга. Сиздердин колдооңуздар мага ар дайым дем күч берет. Кудай буйрса, мен сиздердин ишенициңиздерди актайм. Рахмат. Эми эң негизгиси жаракатсыз мелдештерди сага каалайм. Өзүң ошол ойдон кичпейил адам болуп кала бер. Кичпейлик деген эң жакшы сапат деп эсептейм менчи. Канчалык адам өйдө бийик көтөргөн сайын, ылдыйраак болгон сайын, ошол эң сонун сапат да, менин оюмчачы. Андан кийин ийгиликтер болсун. Рахмат. Ушинтип Кудай буйрса дагы маектешип туралы, сүйлөшүп туралы, кийин дагы Олимпиада эмес, дүйнө чемпиону болгондон кийин, Олимпиада чемпиону болгондон кийин дагы бир жакшы бир сүйлөшүп отуруп калышпы. Ого, буйрса. Достор, биз менен бүгүн Разак Бейшекеев болду. Ушул видеого лайк, комментарий басып коюңуздар жана бөлүшүп коюңуздар. Буйрса дагы чоң проекттер алдыда. Sport time. Sport time. Sport time. Sport time.